Қазақстан санариптик дүйнөнүн реалдуулугуна ыңгайлашып, учурдун талабына жооп берген экосистеманы түзүүгө ниеттенүүдө. Өлкөдө иштелип жаткан телекоммуникация жана маалыматтарды иштеп чыгуу тууралуу мыйзам бул иретте маанилүү кадам болуп калат. Бул документ азыр тармактын алдыңкы серепчилери, мамлекеттик органдардын, бизнестин жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү тарабынан жигердүү талкууланууда. Колдонуудагы мыйзамдар телефония жана почта байланышын жөнгө салып келген. Адистер аны жаңылоого убакыт келди дешет. Эми ал интернет, Wi-Fi, радио жыштыктар жана 5G сыяктуу жаңы технологияларды эске алуу менен кайра карап чыгууну талап кылат. Жаңы мыйзам демилгелерин, ошондой эле байланыш тууралуу мыйзамына зарыл түзөтүүлөрдү талкуулоо үчүн атайын жумушчу топ түзүлдү. Ар кандай отурумдарда жана угууларда атамекендик телекоммуникация рыногунун катышуучулары өз сунуштарын айтышты. Алардын арасында лицензиясыз интернетти орнотуу, тармакка инвестицияларды тартуу, калкты сапаттуу интернет жана байланыш менен камсыз кылуу жоопкерчилигин мыйзам аркылуу бекитүү бар. Жалпысынан тармактык мекеменин маалыматында атамекендик телекоммуникация тармагын өнүктүрүү мыйзамдык жана технологиялык деңгээлде параллелдүү жүргүзүлүүдө. Более 3000 сел волоконно-оптическими линиями связи. У нас в прошлом году в декабре 3000ден ашык айыл бул оптикалык байланыш менен камсыз болушу керек. Өткөн жылдын 5 айында республикалык бюджеттик комиссия бул иштерге каржы жумшай турганын ырастады. Ошондой эле дүйнөлүк банк менен биргеликте айыл жериндеги калктуу конуштарга тармак курууга субсидия каралган. Азыр долбоор өлкө парламентинин кароосунда жатат. Ал эми 3-чү долбоорубуз негизги республикалык жана облустук жолдорду бойлотуу антенна орнотуучу курулуштарды жүргүзүү. Биз аны ишке ашыруунун жүрүшүн карап жатабыз. Этот проект у нас сейчас тоже на рассмотрении. Закон он постоянно обновлялся. Но в этот раз мы решили полностью... Мыйзам дайыма жаңыланып турду. Бул жолу биз бардык аныктамаларды белгиледик. Мыйзам бир аз эскирди. Тармак түзүлгөндө телефондоштурууга байланыштуу терминдер дагы деле бар. Азыр интернетти өнүктүрүү менен байланышкан 5G, 6G технологиялары сыяктуу заманбап кызматтарды эске алуу менен аны толугу менен актуалдаштыруу керек. 3 айы жана 1 айларында биз түзөтүүлөрдүн бардык топтомун түзүшүбүз керек. Андан ары тийиштүү мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер менен макулдашып жана аларды ЖМКга жарыялайбыз. Интернетти талкуу жүргүзөбүз. С общественными объединениями и обсуждать их СМИ, проводить обсуждения онлайн.